Илгери асман тиреген кооз кыргыз тоолорунун арасында тынч жана бактылуу өрөөн жашачу. Ал өрөөндө адамдар да жаныбарлар да ынтымакта күн өткөрүшчү. Бул жердин эң кайраттуу коргоочусу бар эле. Анын аты Жумуртка Баатыр. Жумуртка Баатыр кадимки жумуртка эмес болчу. Анын жүзү күлкүлүү, жүрөгү таза, ал эми көкүрөгүндө чоң жы тамгасы бар эле. Ал адилеттикти сүйчү жана ар дайым алсыздарга жардам берчү. Бир күнү өрөөнгө кара булут каптап, жаман жыт тарай баштады. Бул ачкөз шоколад карач келатканын билдирчү. Ал кара шоколаддан жаралган, көздөрү оттой күйгөн, өтө коркунучтуу эле. Шоколад карач балдарды алдап, алардын таттууларын тартып алып, өрөөндү караңгылыкка салгысы келчү. Бул өрөөн эми меники, деп каткырды шоколад карач. Балдар коркуп ыйлашты. Жаныбарлар жашына баштады. Ошондо асмандан Жумуртка Баатыр пайда болду. Токто, шоколад карач. Бул жер жакшылыктын өрөөнү, деди ал тайманбай. Экөө тоолордун арасында бетме-бет келди. Шоколад карач өзүнүн таттуу бирок жаман күчтөрүн колдонду. Ал ысык шоколад агымын жиберди. Бирок Жумуртка Баатыр акылдуулук менен секирип кутулуп кетти. Чыныгы күч, бул боорукердик менен достук, деди Жумуртка Баатыр. Ал балдардын күлкүсүнөн күч алып, жаркыраган нур чыгарды. Ал нур шоколад карачтын жаман жүрөгүн эритип жиберди. Ошондон кийин өрөөн кайрадан тынчтыкка бөлөндү. Балдар күлүп, күн жаркырап турду. Ал эми Жумуртка Баатыр кыргыз тоолорун кайтарып, ар дайым жакшылыкты коргоп жүрдү. Жомок ушу менен бүттү.